Тамчылатып сугаруу жакшы да. Бул жерде суу эконом болот. Менин атым Мурзалим Асранкулов. Мол түшүм Кадамжай кооперативинин башчысымын. Биздин кооператив Айыл чарба кооперативи 2019 жылы уюшулганбыз. Биздин мүчөлөрүбүз ошол уюшулган убакта 186 мүчөбүз бар эле. Азыркы күндөрү 300 ашып кетти. Биздин негизги элге кызмат кылган багытыбыз дыйкандарды, өзүбүздүн мүчөлөрдү жер семиргичтер менен, химикаттар менен, жаңы уруктар менен камсыз кылыш. Ушул багытта биз иш жүргүзүп келатып, ошонун аркасынан мына акыркы жылдары өкмөт тарабынан да кооперативдерди колдоо боюнча жакшы иштер жүрүп, мисалы мурда 10-15-20 жыл мурда деле кооперативдер өнүгүү жөнүндө сөз боло берет эле. Токтомдор кабыл алынат эле, сөз болот эле, депутаттар да козгойт эле. Бирок аягына чыкпай калып келаткан акыркы жылдары конкретный кооперативдерди колдоо боюнча токтомдор кабыл алып, жоболор кабыл алып, президенттин көзөмөлүнө түшкөн окшойт чамасы. Кооперативди колдоо багытында жакшы иштер болуп атат. Ошолдон пайдаланып биз дагы мына фонддун жеринен 23 гектар кооперативге жер алып, ошол жерди суудан алысыраак, суудан кыйын жер эле, ошол жерге алгандан кийин проект жазып, проекттин жардамы менен, өзүнүн салымы менен ал жерге скважинадан суу чыгарып, бассейн кылып, 6 гектар жерге капельный тамчылап сугаруу боюнча бак тарактары кылып, малина 2-3 гектар малина, 3 гектар бак кылып, ошону да ишке киргизип, келечекке кадам коюп отурабыз. Ошондой эле биздин мүчөлөрүбүз райондун 5 айыл өкмөтүндө бар. 5 айыл өкмөттө, ошондуктан теплицаларды өнүктүрүү багытында иш жүргүзүп, бардык 5 айыл өкмөтүнө тең теплицаларды курдук. Өзүбүздүн салым менен ошол эле убакта баягы проекттен жакшы поддержка болду. Ошол 10 жерге теплица курдук дагы. Элге керектүү, негизги максат элге керектүү зарыл азык-түлүк программасын ишке ашыруу боюнча ошол өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча болуп аткандыктан биз ошол маселени чечүү багытында теплицаларга помидор, бадырын эгип атабыз. Мана былтыр дагы жазында помидор эктик эле, күздө бадырын эктик эле. Түшүмүбүз жакшы болду. Май-июнь айларында биздин помидорлор ошо биздин региондогу 2-3 базарда Өзбекстандан келген помидорлорго караганда биздин помидорлордун сапаты жагынан да жакшы болду. Бааны сактап калдык, көтөрүлүп кетишиден. Баа деле жок, көтөрүлүп кеткен жок. Базарга караганда биринчи кезекте биздин помидорлорду, кардарлар биздин помидорлорду алып кетип атты да. Күзүндө бадырын эктик. Элде талаадагы бадырыңдар түгөгөн убакта биз бадырын чыгардык дагы. Ошо бадырыңдан да жакшы чүм алдык. Ошол эле убакта ошол теплицада айылдар иштеп атат да негизинечи. Үйдө жаткан, иш жок аялдар теплицада иштешип атат дагы. Аларга да жакшы эмгек акы болду. Ошол эле убакта ошол азык-түлүк программасын чечүү багытында жакшы иштерди жүргүздүк деп айтсам боло берет. Помидорлор карап иштеп атабыз азыр. Үйдө айылдан чыкпай эле ушул жерде тирилик кылып атабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз ушул жерде үйдөн чыкпай эле айылда, балдарыбыз жанында, эч жака алыска кетпей эле ушул жерде иштейбиз. Күнүмдүк акы төлөнөт. Жумуш оор эмес, жакшы, жеңил жумуш. Күндөгүдөй өзүбүз кылгандай эле жумуштар бардыгы. Помидор караш жеңил эле. Күнөскана баары корейский технология деп коет. Кыргызстанда биринчи жолу башталып атат. Бул ушундай теплицалар, өзүңөр мындай көрүп турасыңар. 2 кабат, ичинде дагы көрпөчө деп коет. Күн ысыкта же күн суулукта жаап ача турган көрпөчөлөр бар. Мурда мындай теплицалар жок эле, бизде эми биздин Кыргызстанда да жайылып атат. Азыркы талапка келечекте ушундай теплицалар, келечектин теплицасы деп айтса да болот да. Ар бир күнөскананын аянты 3 сотыктан. Азыр эми 10 теплицада
10 күнөсканада ошо 30 соток жерге жайлашкан деп. Акыркы убактарда жер семчилиги аябай кымбаттап кетип атат. Ошо маселени чечип, баягы экологиялык таза продукцияга өтүү багытында азыр 5 жерге биогумус өндүрүүчү жайларды курганбыз. Азыр биогумустарды көбөйтүп атабыз, уже биогумусту колдонууну баштадык. Эки маселени чечиш үчүн биз азыр биогумусту көбөйтүп атабыз. Ушундай биздин биогумусту көбөйтө турган жайыбыз биздин кооперативде 5 жерде уштурганбыз. 5 жерде мөң кылып атабыз. Уже колдонууну баштадык. Былтыры көбөйттүк. Биз азыр уже быйыл уже биогумусту алып колдонууну баштап атабыз. Биогумусту жылына 3 соток жерге 100 кг, 150 кг биогумус колдонсоң болот. Бул жалаң эле бул теплесең эмес, биз дарактарга колдонобуз, талаадагы эгиндерге колдонобуз. Биздин келечекте биринчи кезекте өзүбүздүн мүчөлөрдүн немесин канааттандыруу, талабын канааттандыруу, ошондой эле элге дагы чыгарып, келечекте дагы көп, бул дәреже толгондон кийин дагы көбөйтсө боло берет булчу. Келечекте ушу таза, экологиялык таза продукцияга өтүшкө аракет кылып атабыз. Жерди эсептеп, реал бизге босун берет. 6 гектар жерди 7-8 саатта сугарып коюп атабыз. Ошол эле скважина сууну жөнөкөй айдай турган болсоң, 1 суткада 1 гектар жер сугарасың. Биз акыркы убактарда ошо биздин кооперативдин өкмөттөн алган 23 гектар жерге 6 гектар жерде скважина чыгарып, казып, бассейн куруп, тамчылатып сугарып өттүк. Тамчылатып сугаруу өтө жакшы пайда берип атат. Себеби мунун келечекте баардыгыбыз тамчылап сугарып өтпөсөк болбойт. Биздин дарыядагы суулар азайып атат, эл көбөйүп атат, жаңы жерлер өздөшүлүп атат. Суу жетишпейт. Азыр ушу күндө деле суу жетишпейт. Келечекте баарыбыз ушундай методго өтпөй турган болсок, биз элибиз аябай кыйналып калат. Мен силерге мисал катары айтсам, азыр ушу бир скважинадан 20 литр суу чыгат. Тамчылатып сугарып, биз 6 гектар жерди тамчылап сугаруу менен 7-8 саатта сугарып коюп атабыз. Ошол эле сууду баягында өзүбүздүн эски ыкма менен баросковый деп коет, ошол менен сугара турган болсок, 20 ошо бир скважинанын сууну 1 суткада 1 гектар жер сугарып атабыз. Айырмасы өтө чоң болуп атат. Эконом өтө жакшы. Бул мамлекет тарабынан дагы азыр тамчылатып сугарууга багыты да ушу баягында льготный кредиттер каралып атат. Өтө жакшы, кубанычтуу бул. Биздин күнөскана жана айтып кеткендей, карачки технология деп коет. Бардыгы автоматташтырылган. Ана ушул жерден бул биздеги күнөскананын дагы ичидеги температураны регулировка кылабыз, ачабыз, жабабыз. Могу кнопкалар менен эле мындай кылып туруп неме кылып койгондо уже уже түшө баштады сүдөбү. Мына бул жакта уже жаба баштады. Азыр күн ысыганда, өтө күн ысып кеткенде мону жаап коебуз. Температуранын төмөндөш үчүн. Күзүндө күн сууп көп кеткенде дагы буну жаап коебуз. Температураны көтөрүш үчүн. Күнөскалардан ошол помидор эгесин, бадырың эгесин вагыда тигип, вагыда карап, вагыда дарысын берип, вагыда ачып жаап, температураны сактай турган болсоң, 3 соток жерден 3 тонна, орточо 3 тонна түшүмасаң болот. Эми анан дагы потенциал жогору, 4-5 тонна дагы алсаң болот. Негизи 3 тонна деп айтса боло берет.